Саламатсыңарбы, кадырман окуучулар. Биздин бүгүнкү сабакта өтүлүүчү тема жактама ата тооч. Жалпыланган заттык маанини үч жактын бирине жекелик, көптүк санга тиешелүү кылып көрсөткөн ата тоочтор жактама ата тооч деп аталат. Жактама ата тоочторго мен, сен, ал, биз, сиздер, силер, алар деген сөздөр кирет да, ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Балдар, эсиңерде болсун. Сен, ал деген жактама ата тоочторго көптүк лар мүчөсү уланганда уңгусу өзгөрүп кетет. Мисалы: ал, алар, сен, силер. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе, кээде силер деген көптүк сандагы жактама ата тооч жекелик санда да колдонулуп калат. Мисалы: силер качан кетесиңер? Силерди чакырып келдим. Байкадыңарбы? Жактама ата тооштун жакталышы. Жекелик түрү: биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык түрү сиз, үчүнчү жак ал. Көптүк түрү: биринчи жак биз, экинчи жак силер, сылык түрү сиздер, үчүнчү жак алар. Жактама ата тооштун морфологиялык белгилери, балдар. Биринчи, жактама ата тооштор жекелик, көптүк санда айтыла берет. Мисалы: мен, сен, ал, биз, силер, алар. Экинчи, жөндөмөлөр менен жөндөөлөт. Мисалы: атооч мен, илик менин, барыш мага, табыш мени, жатыш менде, чыгыш менден. Үчүнчү, ал, алар деген ата тооштон башкаларына жак мүчөлөрү ата тоочтордун өзгөчөлүгүнө карай уланат. Мисалы: менмин, сенсиң, сизсиз, бизсиз, силерсиз, сиздер. Төртүнчү, жалпы таандык ныкы мүчөсү жалганат. Мисалы: меники, сеники, аныкы, силердики, биздики. Жактама ата тооштор синтаксистик жактан сүйлөмдүн ар түрдүү мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мисалы: мен бөпөлөп өстүргөн ата-энеме көп милдеттүүмүн. Бул сүйлөмдө мен деген жактама ата тооч ким деген суроого жооп берүү менен сүйлөмдө ээлик милдетти аткарды. Ырдаган биз. Бул сүйлөмдө биз деген жактама ата тооч баяндооштук милдетти аткарды. Кымбаттуу окуучулар, биз силерди жардамга чакырдык. Бул сүйлөмдө силерди деген жактама ата тооч кимдерди деген суроого жооп берүү менен толуктооштук милдетти аткарды. Ал эми алардын оюна эми түшүндүм деген сүйлөмдө алардын деген жактама ата тооч кимдердин деген суроого жооп берүү менен аныктооштук милдетти аткарды. Балдар, эми дептериңерди ачып жазгыла. Китептеги 372 көнүгүүнү аткарабыз. Көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдү алгач окуп, андан кийин дептериңерге жазып, сүйлөмдөрдөгү жактама ата тоочторду тапкыла. Биринчи сүйлөм. Жырткычтар жана алардын жеми өзү менен бирге көп миңдеген жылдардан бери жашап келе жатат. Азаматсыңар. Бул сүйлөмдө алардын деген сөз жактама ата тооч. Себеби үчүнчү жакта көптүк санда айтылып жатат. Илик жөндөмөсүндө турат, а сүйлөмдө болсо аныктооштук милдетти аткарып жатат. Бул мезгилдин ичинде ага да, буга да жашоо үчүн зарыл болгон табигый теңдемечилик калыптанган. Ооба, туура айтасыңар. Бул сүйлөмдө ага, буга деген сөздөр жактама ата тооштор. Себеби барыш жөндөмөсүндө турат, үчүнчү жакта турат. Сүйлөмдө
толуктооштук милдетти аткарды. Биз айылга кетип бара жаттык. Ой азаматтар, туура, бул сүйлөмдө биз деген сөз жактама ата тооч. Себеби биринчи жакта көптүк санда айтылып жатат, атоош жөндөмөсүндө турат, сүйлөмдө ээлик милдетти аткарды. Анын ошондогу үнү обону кулагыма сиңип калды. Азаматсыңар. Туура, бул сүйлөмдө анын деген сөз жактама ата тооч. Үчүнчү жакта турат. Ээлик жөндөмөсүндө туруп, сүйлөмдө аныктооштук милдетти аткарды. Балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатып, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда үй тапшырмасын жазып алгыла. 374 көнүгүүдөгү текстти окуп, андагы жактама татооч сөздөрдү жөндөмөлөр боюнча жөндөп келгиле. Кийинки сабакта жүз көрүшүп жолугушканча саламатта калгыла.